Саламатсызбы, биздин сабактын угарманы. Дагы бир жолу сабакка кош келиңиз. Эми биздин демократия жөнүндө болгон курсубузду улантабыз. Эскерте кетсек, буга чейинки лекциябызда, сабагыбызда демократиянын аныктамасын талкуулап, бир нече маанилүү болгон нерселерди айтып өткөнбүз. Аны эскерте кетейин. Биринчиден, биз демократия деген эмне дегенде сөздүн өзүнө көңүл бурдук. Демократия деген түздөн түз кыргызча которсок, элдик башкаруу болот экен. Демек, мындан эч кандай табышмагы да жок, өзгөчө бир кыйынчылык жери да жок. Демократия деген түздөн түз эле элдик башкаруу деген маанини берет. Демократияны ишке ашырып, саясий бийликтин бир системасын курууда дагы 2-3 чоң маанилүү нерсени баса белгилеп кеткенбиз. Биринчиден, демократиялык бийлик деп кайсы бир бийликти таануу үчүн ал жерде биринчи кезекте элдик суверенитет деген принцип сакталышы керек. Элдик суверенитет деген бул ошол өлкөдөгү, коомдогу бийлик элдин атынан, элдин ортосунан чыгып атканын жана эл ошол бийликтин булагы экенин тааныган принцип. Анан ошол принциптен келип чыккан 2 шарт бар деп баса белгилегенбиз. Бул деген биринчиден бийликте турган элдердин, элитанын, башчылардын эл алдында болгон жоопкерчилиги. Экинчиден, ошол элдин болсо бийликте тургандарга чечим чыгарууда, кандайдыр бир коомдук элдин баарысынын кызыкчылыгына тиешелүү болгон маселелерди чечүүдө катышууга болгон мүмкүнчүлүгү, өзүнүн үнүн катууга болгон мүмкүнчүлүгү. Ошол үчөөнү же 4 маанилүү нерсени эске тутуу өтө керектүү болот менимче. Эми мындан ары экинчи сабагыбызга өтөлү. Бул деген буга чейин айтып кеткендей, демократиянын башаты же башаттары дейли. Демек, демократия кайдан чыгып келди? Тарыхы кандай? Азыркы кезге чейин кандай жолдор менен кубулуп, кандай жолдор менен өнүгүп келди деген суроо туулат. Анткени, албетте өзүңүз билгендей, тарыхты билбесек, кайсы бир биз талкуулап аткан теманын тарыхын, жоромолун, булагын билбей турсак, анда азыркы кездеги ал нерсенин турумунда түшүнүүбүз өтө кыйын болот. Ошол сыяктуу эле демократиянын да тарыхын, булагын билбесек, анда азыркы кездеги демократия эмне экенин, эмнеге мындай формага ээ болгонун, калыптанып калганын билишибиз өтө кыйын болуп калмак. Эми баса кетчү нерсе, азыркы кезде биз саясат деген теманы, саясат сөзүн өтө көп колдонобуз го. Анан көбүн эсе саясатчы же саясат дегенде биз ыплас же бир кир, жакшы эмес ишти түшүнүп калганбыз. Ушул демократияны талкуулоонун алкагында мен силерди дагы башкача саясат деген сөзгө башкача кароого чакырат болчумун. Анткени саясат деген өзгөчө англисчесинде politics деп, орусча тилде биз политика деп колдонобуз. Бул деген кайра эле ошол гректерден, байыркы гректерден келип түшкөн сөз экен. Политея деген же politics деген бул ошол коомдун, мамлекеттин ишине тиешелүү нерселер. Жалпы коомдун ишине болгон нерселер же ошонун алкагында, коомдун алкагында жүрүп жаткан процесстерге болгон аныктама, сөз. Демек, политика деген бул ыплас иш же бир жаман нерсе эмес, бул негизи эле коомдун өзүн өзү иреттеп, өзүн өзү башкарып, жашоосун камсыздаган процесстин баарысы бүт бойдон туруп саясат деп белгиленет экен. Бул өзгөчө биздин демократияны түшүнүшүбүзгө өтө маанилүү нерсе. Анткени демократия деген такай ошол түздөн түз ар бир жарандын жана ар бир коом мүчөсүнүн өзүн өзү башкаруудагы процесстерге катышуусу ошол саясатты же саясий катышууну билдирет. Башка демократиясы жок же демократиялык эмес бийликтерде албетте биз саясатсыз, деполитизированный, depoliticized деген процесстерге күбө болобуз. Демек, ал жактарда
калың эл эч кандай саясатка да катышпайт. Көбүнесе ошол башкаруучулар бир киши болобу же бир киши өзүнүн жардамчылары менен болобу же бир уч элитанын тобу болобу өздөрү ошол кичинекей тар чөйрөсүндө маселелердин баарысын өз билгениндей чечип эл эч кандай саясатка аралашпай калышат. Бул өтө маанилүү нерсе. Муну менимче демократияны түшүнгөндө демократия деген бул түздөн түз жана эң эле нукура саясий башкаруунун түрү деп билишибиз керек. Экинчи нерсе, анан кирише баштаганда мен айта кетейин маалымат катары, бизде тарых маселеси өтө кыйын нерсе. Өзгөчө демократияны изилдөөдө албетте демократиянын тарыхы, нукура академиялык түрдө изилденип чыккан тарых жоромолу өтө чабал. Ушунчалык чоң тема болгону менен, ушунчалык көпкө изилденген тема болгону менен, аны тарых илими анчейин толук бойдон изилдеп чыкты деп айтууга дагы деле кыйын. Анын үстүнө албетте мен өзүм да тарыхчы эмесмин, мен саясаттануучумун жана бизди азыр угуп жаткан угарманыбыз да, сиз да мен түшүнүшүм боюнча тарых маселесин изилдөө үчүн же тарыхты үйрөнүү үчүн эмес, демократия маселесин үйрөнүү үчүн чогулуп отурабыз. Ошондуктан мындан ары бир нече демократиянын чоң бурулуш болгон чекиттерине, мөөнөттөрүнө токтоло кетебиз. Бул тарых иретинде эмес, ошол демократиянын негизи аңгемеси, басып өткөн жолу жөнүндөгү сөз катары кабыл алыңыз. Буга чейин айта кеткендей, демократияны бизге афиндер, байыркы гректер таштап кеткен экен. Албетте аларга чейин да болгон ар кандай цивилизациялар болгон, Сумер цивилизациясы болгон, байыркы Индустан жериндеги цивилизация болгон, ар жерлерде болгон, бирок бизге жазуу түрүндө толук маалыматы менен сакталып калган тарыхты карачу болсок, ал ошол афиндердин демократиясы. Афин демократиясы биздин заманга чейинки 5-кылымдан 3-кылымга чейин сакталган экен. Анча-мынча биздин Кыргызстандын демократиясына окшоп такалып, таскак жолдо жүрүп, бир канча бүтпөгөн көпкө уланган согуштардын кырдаалында калып, бирок кантсе да ушул жалпылап айтканда 150 жылдай узак мөөнөткө созулган демократиянын аралы болгон экен ошол Афин демократиясы. Эми Афин демократиясы дегенде биз азыркы кезде ошо демократияны түшүнүүдө бул демократиянын булагы же бешиги деп билебиз. Эми кандай болгон ал? Ошол немеге көңүл буралы. Афин демократиясын билүүдө бизде ар кандай ошол эле өздөрүнүн байыркы гректердин жазып кеткен, калтырып кеткен булактары бар. Мисалы үчүн азыркы кезде конституция дегенди, мамлекет куруу деген темада эгер билимибиз терең болсун дечи болсок, биз Солон деген кишинин жазууларына, анын калтырып кеткен конституция боюнча, өзгөчө Афин конституциясы боюнча калтырган жазмаларын карасак болот. Афин демократиясынын ошо жазуучусу өзү жана калыптанган демократияга күбө болуп көрө албай калган болсо да, ошо Афин демократиясынын жолун ачып берген, башатын баштап берген киши бул ошол Солон деген киши болгон экен. Ал Афин демократиясынын биринчи баш мыйзамын, конституциясын жазып, бийлик Афинде кандай уюштурулушу керек, кандай алып барылышы керек деген темага толук бойдон ошо көрсөтмө берип кеткен экен. Ал өзү биздин заманга чейинки 6-кылымда жашап кеткен киши негизи. Андан кийин биз ошол Афин демократиясы уланып турган кезде өзүн өзү жана көрсөтүп, өзүнүн чыгаан мүмкүнчүлүктөрүн, сапаттарын, бийлик системасы катары сапаттарын көрсөтүп турган кезде Перикл деген Афиндердин башчысы, лидери
деп билинген кишинин тарыхында билебиз. Перикл деген бул ошол Афин демократиясынын баштапкы доорунда эң мурдагыраак заманында жашап кетип, бир канча афиндерди согуштарга алып барып, согуштарда жеңишке алып барып, бирок өзгөчө согуштан да сырткары ошо Афин коомун, байыркы гректердин Афин шаарындагы коомун түзүп, мамлекеттик системасын оңоп, ошо мамлекеттик системасын элге алгылыктуу кылып, элге түшүндүрүп кеткен өзгөчө бир чыгаан, көрүнүктүү, кыракы лидерлердин бири болуп эсептелет экен. Бизге тарыхчылардын жазмаларынан калып калгандардан, мисалы үчүн, Периклдин жаназа сөзү деген атактуу бир сөзү бар. Бул деген жаназа сөзү деген ошол гректерде ошондой эме болчу экен, каадасы болчу экен. Согуштан кайтып келгенден кийин үйүнө согушта курман болгондордун баарысын бирден эскерип, ошолордун жаркын элесине сөз айтылып, ошолорду аркы дүйнөгө узатуу салты болчу экен. Ошол жерде көбүн эсе кайсы бир чыгаан киши болобу, кол башчылар болобу, генералдар болобу, ошо сөз сүйлөп, ошол маркум курмандардын жаркын элесин дагы бир эстетип, ошолорго жакшы сөзүн айтчу экен. Перикл болсо, бул мен айтып аткан сөзүндө анчейин ошол өлгөн кишилердин, өлгөн желдеттеринин, солдаттарынын элесин эмес, Кыргызстан дегенби, Афин мамлекетинин демократиясынын эмне экенин, биздин мамлекет, Афин мамлекети эмнеге жетишти деген сөзгө көңүл буруп, биздин мамлекеттин башкачалыгын, мыктылыгын баарыбыз билишибиз абзел деген нукта сөз айткан экен. Ошол сөзүндө эгер карап чыксак, дээрлик ар бир сүйлөмү, ар бир сөзү ошол Афин демократиясынын өзгөчөлүгүн, Афин демократиясынын элдерди, кишилерди башкача тарбиялай турган мүмкүнчүлүк болгонун, башкача жаран кылып күтөөрүн, ар бир кишинин, ар бир жарандын өзгөчө ролу, өзгөчө орду болгонун айтып кеткен сөзү биз үчүн демократия жөнүндөгү эң чоң сабактардын бири болуп калат. Ошол жер, мисалы үчүн, ошол эле элестетсеңиз, биздин заманга чейинки 5-кылымда кайсы айтылып аткан сөздө ошол улут деген эмне? Улут болуш үчүн ар бир жарандын ролу кандай болуш керек? Активдүү болуш керек экенин, ошол эли үчүн, элим үчүн деп күйгөн жарандар демократияда гана пайда болоорун, жана ошол демократияда бир катмар эл байып үйүндө жатып, дагы бир катмар эл мүңкүрөп, жер казып, кыйналып жүргөн заман болбой турганын, андай нерселер жалаң эле ошол олигархия болобу, деспотия болобу, ошондой башка мамлекеттерде болоорун биздин Перикл айтып атат. Биздин мамлекетте, демократиянын мамлекетинде ар бир жарандын орду тең, ар бир жарандын мүмкүнчүлүгү тең. Баарысы бирден кошулуп, демократияны курууга салым кошушат, жана ошондуктан ар бир жараныбыздын демократияга болгон, демократия дегенде өлкөгө карай сүйүүсүн, патриотизмин байкоого болот деп сүйлөгөн экен. Бунун сөзүнүн албетте мааниси эң акырында ушул жана мен айткандай согушта кайым болгон, курмандыкка чалынган кишилердин, солдаттардын жашоосу текке кетпегенин, өмүрү текке чалынбаганын баса белгилеп, ушул бул кишилер, бул солдаттар, желдеттер улуу республика үчүн, улуу демократия үчүн, улуу жакшы өлкө үчүн жанын беришти деген өтө бир таасирдүү, маанилүү сөзүн айткан жери бар. Ушул демократия, Афин демократиясы бизге ар кандай жактарын айтып кетчү болсок, бул жана эле Периклдин сөзүнүн айта кеткендей, бул ар бир жарандын активдүү саясий жашоого катышуусу
байкалган система экен. Ал жерде ар бир киши жана лотерея сыяктуу жана божомол же алдын ала биздегиндей азыркыдай шайлоо кампаниясы жүрбөй туруп эле ошол лотерея жолу менен тандалган ыкманы колдонуп, кайсы гана киши болбосун сот болуп калышы мүмкүн болчу экен. Кайсы гана киши болбосун, жаран болбосун, министр болуп калышы мүмкүн экен, жол башчы же кол башчы болуп калышы мүмкүн экен аскер иштеринде. Мунун баарысы деген ошол ар бир жаран кайсы мөөнөттө болбосун, кайсы күн болбосун, ошо элди башкарууга даяр турганы шарт болчу экен. Албетте бул деген биздегиндей кайсы бир башка жашоонун шарттарын азайтып, кемитип койгон. Мисалы үчүн үйдө жатып, өз үйүңдү башкарып, өз үйүңдө өз үй бүлөңдүн иштерине убакыт азыраак болуп калып, өздүк жанагы privacy дейбиз. Ар бир кишинин жекелик немеси, жеке мүмкүнчүлүктөрү, жеке эркиндиктери кыскараак болуп, коомдук иштерге көбүрөөк көңүл буруп, коомдук иштерди жашоосу көбүрөөк өткөнү бизге караганда чоң айырмачылык. Бирок канткен менен баса белгилей турган Афин демократиясынын корутунду катары айта кетчү нерсебиз. Бул деген ошол Афин демократиясы биз үчүн жана биз айткан принциптердин түздөн түз ишке ашырган мисалы болот. Бул деген ошо бийлик элден чыккан, эл бийликтин булагы болгон мисал. Жана ошол эл бийликтин булагы болгондуктан бийлик элге жооп берип, эл өзү ошол бийликти түздөн түз катышуусу менен алып барган бирден бир ошо байыркы мисал.